Рубль менен доллардын Кыргызстандагы наркы. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. Бүгүн 23 февраль саат 11:00 карата доллар, рубль жана евронун сомго карата наркы менен тааныштырабыз. Бишкектеги коммерциялык банктарда валюталар курсу төмөндөгүдөй болууда. 1 доллар 87 сом 45 тыйындан сатып алынса, 87 сом 85 тыйынга чейин сатылууда. Рубльду сатып алуу 98 тыйын болсо, сатуу 1 сомго чейин болууда. 1 еврону сатып алуу 91 сом 20 тыйын болсо, сатуу 92 сом 20 тыйынга чейин барууда. Улуттук банкта 1 доллардын курсу 87 сом 45 тыйын, 1 рубльдун курсу 96 тыйын, 1 евронун наркы 91 сом 62 тыйын деп көрсөтүлөт. Жапаров, Ташиев баштаган саясатчылардын аскердеги кездери. Бүгүн 23 февраль мекени коргоочулар күнү. Алсак өлкө башчы Садыр Жапаров 1987-жылы армияга кеткен. Жаңы чакырылган аскер Новосибирск облусунун Каченево кыштагында номер 57849 аскер бөлүгүндө 235 Талини Кызыл Жылдыз ордендүү байланыш полкунда кызмат өтөөгө дайындалган. 2 жылдын ичинде Кыргызстандын болчок президенти радио телеграф башкармалыгынын начальниги кызматына чейин көтөрүлгөн жана советтик армиянын отличниги төш белгиси менен сыйланган. Урматтуу каналыбыздын жалпы мырзалары, жалпыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ар дайым аман болуңуздар деп тилек кылабыз. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Победу одержал абсолютный чемпион Дмитрий Бивол. Одерживает победу. Да. Бивол реваншта Бетербиевди жеңип дүйнөнүн абсолюттук чемпиону болду. 23 февралга караган түнү Эр-Риядда Сауд Аравиясы профессионалдык бокс боюнча мелдештер өттү. Андагы башка таңдаштар жарым оор салмактагы дүйнөнүн абсолюттук чемпиону россиялык Артур Бетербиев менен бул дивизиондун экс-чемпиону Дмитрий Биволдун ортосундагы реванш беттеши болду. Биволдун жеңиш менен аяктаган беттеш 12 раундка созулду. Анын жыйынтыгында калыстар ыйгарган упай 114, 114, 116, 112, 115, 113. Муну менен Дмитрий Бивол жарым оор салмактагы дүйнөнүн абсолюттук чемпиону болду. Муфтият Садака Бейтердин өлчөмүн бекитти. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Садака Бейтердин өлчөмүн белгиледи. Рамазан айы 1 мартта башталат. Садака Бейтер ар бир жан башына буудай, un жана мейизден 1 кг 600 грамм, ал эми арпа жана курмадан 3 кг 200 грамм же алардын акчалай баасынын өлчөмүндө берилет. Балардын туруксуздугуна байланыштуу Садака Бейтердин берген учурда 1 кг 600 грамм буудай, un, мейиз же 3 кг 200 грамм арпа курма баасына көңүл буруу керек. Садака Бейтер ар бир адамдын өз ыктыяры менен берилет. Бейбечара, муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөгүнөн чыгаруусу абзел. Булак баракелде.